Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Куллу ла'ibi ibn Adama харамун", башка бир аятта батилун дейт, илля саласан. Адам баласы шапар тээп, оюнзоок кылып көңүл ачкан көпчүлүк нерсе арам, батил, шариатка туура эмес, жараксыз болуп таанылат дейт. Бир гана 3 нерсе уруксат берилет. Көңүл ачууда 3 нерсеге күнөө жазылбайт. Болгону жана 2 нерсе сактасын. Кудайга болгон кулчулук өз маалынан кечикпесин. Милдеттер, парыздар, сүннеттер аткарылсын. Эң биринчи кезекте парыз менен милдет амалдар. Экинчи, жашоодогу милдет укуктар куру жала калып калбасын. Үй бүлөсү, ата-энеси, мекенинин алдындагы карызы деген сөз. Ушул 3 эле нерсеби? Таксырым, кечеки сабакта айтканбыз. Бир хадистен өкүм алынбайт дегенбиз. Бул автор бизге эскерткен ушул хадис болуп атат. Кенен канча нерсе уруксат берилет десек, муну үчүн биз жүздөгөн, миңдеген хадистерди таап, алымдарга тапшырып, анан жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Азырынча ушул жерде 3 нерсе уруксат берилет. Күнөө болуп жазылбайт, тескерисинче сооп табат, ажырга батат деген сөз. Биринчиси караңыз. Мулаабатур раджули ма'a имраатихи. Эркек адам үй бүлө алкагына тиешелүү көңүл ачуу. Эркек адам өз адал никесиндеги колуктусу, жубайы, зайыбы, келинчеги, жары менен, Кудай кошкон жары менен биргеликте көңүл ачып ойносо, көңүл ачып оюнзоок кылышса, көңүл ачып шапар тепсе, мунун бардыгы шариатта сооп жазыла турган ажырлуу иш болот. Аллаху акбар. Бизде Кыргызда түшүнүк тетири. Көбүнчө тетири. Аялы менен ээрчишип жүрүш бул намыста, субханалла. Бирок керели кечке канча күндөп досу менен башка бирөө менен жүрсө жүрө берет. Тону баягы ойдомкор, тонун томкоргон сыяктуу. Же ишинен дайыны жок, же убактысынын дайыны жок. Үй бүлөсүнө келгенде уялып калат. Египеттен башка бирлер кийин айтпасын ютубтан, бул араб кул дагы египеттерди мисал кылып атат деп. Араб кул эмеспиз, биз Кыргыздын патриотубуз бир туган. Араб кул дейсиз, кана сизде Кыргыздын кийими? Батыштын, Американын, масондордун, сионисттердин талабын талашып жүрөсүз. Баарыңыз эмес, кээ бирлериңиз. Кудайым туура түшүнүк берсин. Ар бир нерсе, ар бир улуттун жакшы жагын алыш керек. Ким болгосун ал, жакшы жагын алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар: "Ал-хикмату даллатул муъмин, фа айнама важадаха фаху аула биха." Данышмандык, олжо табуу, пайданы өздөштүрүү бул момун адамдын жоготкон эң баалуу нерсеси. Кимдин оозунан тапса да пайдалансын. Керек болсо шайтандан да хикмат үйрөнүш керек экен да. Кандай данышмандык сабак? Илимди, абройду, байлыкты, мансапты көтөрүү, манчыркап кетпөө деген сөз. Шайтан көтөрө албай калды иблис. Периштелерге сабак үйрөтүү даражасына жетти, бирок көтөрө албай кетти. Ошол убакта бийлик, байлык, мансап, илим, даража, кадыр бар, бул адамдын көзүнө убактылуу май басат, бул сыноо. Ошол учурда мынтип ойгонуп кетсе, анда жакшы болот. Ойгото турган шериктер керек. Бирок ар дайым адамдар жаныңызда боло албайт. Аны үчүн могул жерде таза жүрүп, көкүрөктө дил дуа керек. О Кудай, адаштырба, жазабастырба. Ошол дуаларыңыз, жакшы күндө берген садакаңыз, сөзүңүз, башкалар ошол күнү ойготууга себепкер болот. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh ata balasına razı olsun aytқан сөзі бар. Санайяул ма'руф тaqi масари'ас-су. Жакшы күндө жасалган жакшы иштер, кайрымдуу иштер, сооптуу иштер кыйын күнгө түшкөндө куткарып сууруп кетет дейт. Ден соолук чың кезде, өмүр бар кезде колдон келишинче жакшылыкты кыла бериш керек. Ичи таардыкты, көрө албастыкты, ушактык таксырларын жыйыштырыш керек. Биринчиси ошол болуп атат. Үй бүлөсү менен көңүл ачуу. Мен жана Египетти мисал кылып атпаймынбы? Жанагын бул сөздү айтканым жанагындай сөз айтылбаш үчүн да. Ким болбосун пайдалабыз биз. Алар адал мээнеттен эч качан уялышпайт. Кызыл, тазыл, кийим эмне болсо да ушундай иштешет. Анан үй бүлөсү менен ушундай эс алгандан сыймыктанат кайра. Кандай мындай бекеттер, дүкөндөр болбосун, сөзсүз үй бүлөсү бала чагасы менен эс алат да. Бизде аны намыс көрүшөт негедир. Сиз эмнеге намыс көрөсүз? Үйлөнгөнгө чейин сиз жетпей, эмне деген романтик болдуңуз эле? Эмне деген акча короттуңуз? Эмне деген нерв, эмне деген убакыт? Кудайым ушуга жеткирсең бактылуумун деп дуа да кылбадыңыз беле? Анан жеткенден кийин, мурага жеткенден кийин таштап коюш керек. Кандай бул? Жок. Үй бүлөнүн алкагын эс алуу бул күнөө эмес, сооп болуп жазылат. Ма ялфиду мин каулин илля ва ладайхи рақибун атид. Куранда аят келет, инсан жарты сөз сүйлөсө дагы жанында күзөтүп турган периштелер бар. Оң, сол жагында бүт жарты сөзүндө илип жазып турат, эсептеп.
Бирок үй бүлө менен өткөрүлгөн убакыт эми уятсыйт, жаман сөздөр эле болуп, намаз калып, милдет эле калып кетпесе, сүйлөшкөн сөздөр эсептен сырткаркы сөздөр болот. Мындайча айтканда бейиштин бакчасында жүргөндөй болот. Неге үй бүлөңүзгө көңүл бурбайсыз? Буруш керек. Үй бүлөгө көңүл буруп бирге салган сайын ата-эненин бактылуулугун, бирге болгонун көргөн бала гений бала болуп чоңоёт. Ага о батыштын бияк китебин алып келип, бияк китебин алып келип мотивация окуш шарт эмес. Ата-эне бош болгон учурда убакытта бирге жүрүп бактылуу жүрсө балага ошол дем болот. Болду. Мындан артык дем кереги жок. Бош убакытта ата-энебиз менен туугандар үй бүлөгө ажыраталы. Үй бүлөгө ажыраталы. Сууктук пайда болот. Эркек адам жөнү жок эле төшөгүн бөлүп жата берсе, ортодо шайтан иштей баштайт. Васваса пайда болот, унутпаңыз. Эркек адам жөнү жок эле, эми туура, командировка иши болот, мамлекеттин астында милдети болот, окуусу болот, нарынга болот, көргө болот, токтогулга барат 5-6 күнү. Эртең Баткенге барат. Ал эми ал зарылчылык ал. Дин үчүн болуп атат, эл үчүн бирөө күзөтүп сактап атат, башка бир иштеп жүрөт байкуш. А бирок үйдө болгон мүмкүнчүлүктө төшөктөр ажырабасын. Кандай бу молдоке эмне убакытты кетирип айтып атасыз? Жок. Биз кичинекей нерсе көргөн менен ушул жерден шайтан шапалагын салып баштайт. Төшөктөр бөлүнүп, эркек аял өзүнчө жаткандан баштап, анан мындайча айтканда экөө бири-бирине муктажсыздыгы, жыты сиңишпей, алыс болуп, бөтөн болуп, шайтандын укуругу мынтип ажыратып баштайт да. Биринчиси ушул. 3 нерсе эсеп-кысапка эсептелбейт. Тескеринче сооп болуп жазылат. Болгону намаз, парз, милдеттер калып кетпесин. Экинчиси ором юхан каусихи, баягындай саадагын кармап жеп атуу дейт, жаатуу. Манас атабызда бул эпосунда жамбатуу дейт го. Бутага коюп туруп жамбатышкан го атта кел атып туруп. Ушундай жамбатуу же болбосо жааны саадагы менен кармап атуу бул дагы эң жакшы көңүл ачуу дейт. Максат эмнеге? Үй бүлөсү менен көңүл ачса, аялынын көңүлү ток болот, аркасында чеп катары туруп берет. Дүйнөнү суу басса, дүйнөнүн баардыгы сизге каршы болсо дагы тукуруп, элдин баардыгы биригип келсе да, аркаңызда ишенимдүү аял болсо, сиз эч качан жеңилбейсиз. Дүйнөнүн баардыгы сиз тарап болуп, аркаңызда аял ишеничсиз болсо, сиз жеңилесиз. Канча деген тарыхта Кудай Таалам пайгамбарларды жөнөттү. Биз кыяматка чейинки үммөткө сабак болуш үчүн алардын ичинде пайгамбарлардын аялы ыйманга келбей өткөндөр болду. Карасаңыз, ошон үчүн ишеничтүү аялдын аркаңызда болушу бул эң чоң байлык болот. А экинчиси эмнеге жаатуу бул сооптуу иш болуп атат? Намаздан, милдеттен калтырбаса. Анткени бул согушка даярдык болот. Жигит баатырлык сынын жоготпош керек. Биз баатыр элбиз. Биз согушту тилебейбиз, бирок жигит болгондон кийин жигиттин башына не деген күндөр туулуп, не деген кайгы түшпөйт. Ал ошон үчүн жигит, ал ошон үчүн мондай чекчейип турган жигит болуш керек. Ошон үчүн биз суранып атабыз, үйдөн мыкты, эң күчтүү балдарды дагы мындай чек арага, ушул армия жаатында окутканга аракет кылыш керек. Эмнеге? Ошондой бир бала болсун мекенибизди коргой турган. Биздин кичинекей неберелер, башка инди туугандар ошону көрүп чекчейип чоңойсун. Кыргыздын жигиттери мындай болот депчи. Мындан максат биз согушту тилеп аткан жокпуз. Бирок жигиттик беделден кетпей, мекенге какырайып туруп берүү максаты болуп атат да бул жерде. Максат ошол мекенди коргоо, жигиттик сынды кетирип. Азыр жигиттер эмне болуп атат? Кудайга шүгүр, мандайды көрбөй калдым. 2 жыл мурда Египеттен келгенде жаман көрүнөт экен. Жигит эмес, аркасынан карасаң кыздай эле, чач өскөн. Бел жок, бел кирип кеткен, шлепканы араң, ошо шлепка жанагын көтөрүүгө оор болуп атат да. Араң көтөрүп атат. Манас атабыз тилисин не дейт эле билбейм ал жигиттерди. Ошон үчүн өзүбүзгө караш керек жигиттер. Сиз өзүңүз чедешиңиз мүмкүн, карайбыз Египетке барсак. Үчүнчү, дибухун фараса. Атты машыктыруу дейт. Атты адептөө, атты машыктыруу, атты үйрөтүү деген сөз. Буга кичине токтолушубуз керек, анткени бул оор, таалуулуу тема бул. Атты машыктыруу, атты таптоо деген сөз башка баалуулуктарды калтырбаган болсо деген сөз. А болбосо бизде колуна байлык күткөн адамдар ушундай хадистерди башканы угуп алат дагы, аламан улак, дагы бир улак, жана башка улак деп отуруп, ошол атка короткон финансы, каражатты канча деген 10 догон, балким 20-30 даган студенттерди камсыздап окуса болот эле. Канча балдарды медакадемияда, канча ушул чек арага баягындай жардам көрсөтсөк болот эле. Мамлекеттин казынасына сонун иштерди, идеологияларды багыттап, сонун пайдалуу иштерди кылсак болот эле. Ошонун баарынан ырыскысын тыйып, атка кул болуп калган адамдар бар да, анчалык эмес.
Бул жерде хадистин айтылган максаты ошол атка мингенди унутуп калбасын деген сөз. Атты минип биз ат жалында ойноп чоңойгон калпбыз, ошону билебиз. Анан ушул жерден кыздарыма ачуу болсо да, катуу келсе да айтайын, мейли сын пикир кийин айтылса дагы. Туугандар, Чубак устазыбыздын элесине жана башка элестерге аламан улакты уюштурганды койгула. Чубак устаз кабырда ал нерсеге муктаж эмес. Тияктан мейли ойносун, бирок эмне ошончо дүңгүрөтүп байге сайып. Ошо устаз тирүүлүгүндө ошол нерсеге айтып күрөшүп кетсе, бул сөз менен биз улакты жойгула деген сөз эмеспиз. Бул биздин улуттук эң каада салтыбызды, көөнөбүздү билдирип, чагылдырып турган нерсе бул болсун. Бирок бул нерсенин Чубак устазыбыздын элесине кандай тиешеси бар ысырапкорчулукка? Кандай тиешеси? Ансыз эле өткөрө бергиле. Өткөндө Нарын Кошого жооп бердик. Куран окутуу үчүн айтта сөзсүз футболго акча тигилет. Жок, футболду мындай эле ойногул, акча тикпей. Акчаны кое турган орду бар. Куран жаттаганга, Манас эпосын жаттаганга, кыргыз тилинде мыктон китепти окуп бүтө турган болсо, хадистерди жаттай турган болсо, ал мындай эле ойноло бере турган маселе. Ошон үчүн чоң алымдарга ушундай күтүрөтүп, аламан улак кылып, ошого мейли улагын ойнос, бирок акча тигип, анан ошону менен биз сооп жеткирип атабыз дегенден бир аз уялыш керек туугандар, ынсап болуш керек. Туура кабыл алыңыздар. Кызык эле, субханалла. Бул хадисти имам Тирмизи, имам Ибн Мажа бизге риваят кылып жеткирип атат. Бул хадис демек 3 нерсеге көңүл ачса болот экен. Жалпылай кайра эскерте кетире, үй бүлөсү менен, бала чакасы менен көңүл ачуу, жаатуу, бутага тийгизүү. Анан аттарды ат жалында ойноп чоңоюу.